Дрондун жардамы менен Баткенде күздүк буудайларга дары себилүүдө. Бул агродрон долбоорунун алкагында ишке ашууда. Дрон менен дары чачуу дыйкандарга бир топ пайдалуу болот. Анткени биоорганикалык дарылар аз колдонулуп, дарыны чачуу тез убакытта аткарылат. На данный момент этот проект запустился. Бул долбоор ушул жылы эле башталып, бүгүнкү күнгө чейин 150 гектар эгин аянтка дары чачып чыктык. Агродрондун өзгөчөлүгү тракторго караганда тез ачылат. Есть весь комплект: вода, дрон. Жаңы ыкмалар менен иштеп келген Молтушум кооперативи буга чейин түз эгүү ыкмасы менен жерди айдабай 1000 гектарга жакын жерге буудай себип, түшүмдүүлүктү 2-3 эсеге көтөрүүгө жетишкен. Эми дрон менен дарылоо ыкмасына өтүп, кооперативдин ишин алдыга жылдырууда. Бүгүн биз бул дронду чакырганыбыз ушул Карабулак айылынын жанында 20 гектар күздүк буудайыбыз бар. Ушул 2 жылдан бери ушул Казакстандын ушул сортун эгебиз бул жерге. Ушул 20 гектар жерге азыр мына чачып атышат. Өзүңөр көрдүңөр, азыр 1 гектарды 8 минутта чачып бүттү. Кооперативге мүчө болгон дыйкандар жаңы ыкма менен эгин эгүүнү өздөштүрүү менен бирге атайын окуудан өтүп, жерди эффективдүү иштетүүнүн жолун үйрөнүп, арзан баадагы жер семирткичтер жана сапаттуу үйрөн менен камсыздалууда. Түшүмдөн айтып көрсөк, өзүбүзчө мурда өзүбүздүн менен сеп турганбыз, кол менен уруштай. Азыр мына мол түшүм менен 2 жылдан бери иштешип атам. Биякта бир 2-3 гектардай будай кылдык. Былтыр 20 центнерден алган болсок, быйыл Кудай кааласа 30-40 центнерден алабыз деп үмүттөнүп отурабыз. Улан Маккамбаев, Салам медиасы, Баткен району.